Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналда көргөнгө абдан кубанычтамын. Кыскача бир дисклеймер айтып кетейин. Бул каналда эч кандай диний, идеологиялык жана башка ошол нерселерди издебегиле. Бул каналда көбүнчө технология, согуш, реалдуу саясат жөнүндө сөз кылынат. Анткени дүйнө жүзү көрүп атасыздар өзүңүздөр. Дүйнө жүзүндө коопсуздукка болгон биздин президентибиз айткандай суроо талап аябай чоң өсүп жатат. Анткени дүйнөдө өзүңөр деле көрүп атасыздар, күнүндө дүйнөлүк 3-дүнөлүк дүйнөлүк согуш башталчудай чоң аябай мындай ажалдуу конфликттер уланып атат. Украина менен Орусиянын ортосунда, Суданда, мисалы үчүн Чадта, Нигерде, ошо баягы Түндүк Африканын кескин көп өлкөлөрүндө, Венесуэлада, Каракаста, Эквадордо, Бразилиянын фавелаларында, ал ошо Иран менен Израиль ортосунда, Ирандын баягы проксилер болгон Израилди тегеректеген шия жана ошол шияга жакын мамлекеттер же болбосо кандайдыр бир кыймылдардын ортосунда. Ошондой албетте жанакы көп комментарийлерде айтып каласыздар, баягы негизи ошо кайсы өлкөнүн тарабы ушундай баягы ушул конфликттерде мындай кылмыш жасайт, кайсы өлкөнүн тарабы мындай туура эмес иш алып барат. Менин оюмча, эгерде согушка чейин жетсе, дайыма ар бир согушта эки тарап тең чоң кылмыштарды жасайт да. Анан кимиси жеңсе, ошол анан жеңгенден кийин аны башка өлкөлөр жеңишин эгерде тааныса, ошондо соттолбой калат. Реалдуу саясат ошондой да. Орусча айтканда победителей не судят деп коет да, ошондой эле болуп калат. Негизи бүгүнкү ушул тема бул деген алгачкы жолу Украинанын 12 F-16 учагы берилген болчу. Анан 12 F-16 учагынын бирөөсү өзүнөн өзү эле баягы шахеттер менен Украинаны уруп атканда ураган, түшкөн, баягы ички кандайдыр пилоттун ошибкасы болобу, же болбосо самолеттор эски бул самолеттор. 70-жылдары курулганда, 70-жылдары курулуп, азыр эски болуп, башка F-22, F-35 самолеттор менен алмаштырылып, эскиси Украинага берилип атат, баягы Европа өлкөлөрдөн. Бизде жарабаганды алгыла деп коюп, ушул Евро биримдик НАТО өлкөлөрү акырынап Украинага ошондой эски самолеттерди берип атат. Ошентсе дагы 11 калган F-16 самолеттин бирөөсү кандайдыр бир ушул баягы соккуну өткөргөнгө үлгүрдү, соккуну ийгиликтүү өткөрдү жана ошол Орусиянын бомбардировщикти сокту да. Эгерде Орусияда авиация жок болсо, Украина Орусия менен тең согушмак да. Бирок баягы ядердик куралды эске албасак, бирок Орусиянын авиациясы кескин көп, Украинадан дагы. Орусиянын авиациясы дүйнөдө экинчи орунда, баягы самолеттордун саны боюнча. Ошон үчүн Украина аябай катуу ушул самолеттон азапты көрөт да. Негизи бүгүнкү күнү ошол кандай болду, эмне болуп F-16 Орусиянын баягы Су-34 учагын сокту деп сурасаңар, F-16 ошол Амрам ракеталары менен коштолгон да. Амрам ракеталары бүгүнкү күнү ошол 180 километрге чейин учат да. Кээ бир маалыматтар боюнча Амрам ракеталарынын түрлөрү чыкты, жаңы 500 километрге чейин учат деп айтылып атат. Бирок мен деген изилдеп көрдүм, бүт баягы ошол согуш техникаларды кандайдыр бир караган серептеген серепчилердин сөзү боюнча азырынча андай маалымат аларга мындай ачыкка чыга элек да, же тастыктала элек. Ошон үчүн 180 километр деп эсептесек болот. Кантсе да баягы AWACS деген самолеттор жардам менен ушул F-16 баягы Су-34кө жакын келбей эле аябай алыстан атышы ыктымал да. Негизи ушундай Су-34 учуп баратканда ошол F-16 ага ракета атты дейт, Амрам ракетасы болобу, кандай ракета болот. Анан албетте баягы аны баягы өз радары менен кармабай, башка ошол AWACS-тын радары менен кармашкан ыктымал дейт. Аябай алыс аралыктан атылса керек дейт. Анан Су-34 албетте баягы маневр жасап аткан болчу, Борка деп коет, бул деген КАП деген бомбаны ыргытып аткан болчу фронтко, Донецктин үстүнөн. Анан ошол КАП бомбаларды ыргытканга чейин, ыргытып аткан маалда ошо кармады да, аны ракета. Кармаганда анан албетте контрмералар атылды дейт. Контрмералар бул деген атайын баягы ошол жылуулук ловушкаларды таштоочу нерсе. Жылуулук ловушкалар баары бир баягы ракета ага тоотпой койду жана самолетко тийди дейт. Тийгенден кийин анан самолет күйүп түшө баштады дейт. Түшкөндөн кийин баары байкашты ошол түшүп аткан кээ бир сүрөттөрү тартылды. Бул таганын сүрөттөрү эмес, эскерип коеюн, бул баягы иллюстративдүү сүрөт деп коет. Анан ушинтип самолет урады да. Ушинтип баягы F-16 алгачкы жолу Су-34 фронттон сокту деп айтып атат. Анан эң кызыктуусу, аны тастыктаганга эч ким шашпай атат. Анткени бүгүн уже канча бир 2 жумадай болуп калды, 1 жумадай болуп калды. Ага эч ким мындай так ошол болду деп айта элек. Бирок кантсе да көп ушул согуш серепчилер ушул жөнүндө айтып атышат. Ал эми КАП деген бале деген эмне? Мурунку видеолордо айттым эле. КАП деген бул деген ФАП деген бомбалар бар, фугасная авиационная бомба, ФАП деген бомбалар. Ушул ФАП бомбаларда баягы
кап баягы управляемая бомба деп айлантырып коюшат капка. ФАП 500 же ФАП 1000 же ФАП 1500, ФАП 3000ге чейин ушундай аны кап кылса болот деп айтылды, бирок ФАП 1000 жана ФАП ошол 3000 азырынча мындай фронтто байкала элек да, ошол канаттар менен коштолгон деп. Мунга атайын ушундай башкаруучу канатты илишет. Ошол Орусиянын албетте баягы жасалгандары кичине ошол дүйнөлүк серепчилерди таң калтырат, анткени аябай мындай так эмес, жакшы эмес жасалган, сапаттуу эмес жасалган. Бул деген эмнеге байланыштуу билбейм, бирок сапаты ушундай да, мына сүрөттөгүдөй ушундай системаны илет да бомбага. Илгенде система ошо GDAM деген R деген система бар Америка Кошмо Штаттарында. Аларда ушул көп аябай бомба МК-83 деген бомбалар абдан көп. Анан ошол бомбаларга алар ушундай системаны ойлоп табышкан. Ошол баягы жөнөкөй эле мындай гравитациялык түрдө ыргыткан бомбага канатчаны кошот. Канатчанын ичинде өзүлөр баягы канаттын баягы башкаруучу системалары бар, GPS бар, же болбосо дагы кошумча өзүнүн баягы системалары бар. Ал деген американдыктар бир нече жыл ушуну изилдеп, Вьетнамдан биринчи колдонуп, анан кийин дагы ошо көп согуштардан, Ирактан аябай көп колдонуп, ошол бомба ийгиликтүү деп табышкан. Анткени бул бомба жөнөкөй бомба эмес, бул акылдуу бомба болуп калат да. Бул деген бомбаны аябай жогорку энергия менен баягы бир мах болобу же 500-700 км/саатына ылдамдык менен ыргыткандан кийин эркин түшөт, бирок баягы канаттын жардамы менен дагы ушул 100 км чейин, 80 км, 100 км чейин, 120 км чейин жерде учуп барат. Ошол баягы жеңил мындай, буякта эч кандай ракетный двигатель жок, эч кандай пропеллер жок, жөн эле эркин түшүп атканда канаты бар болсо планерди мындай калкып дагы алыска ушинтип учуп барат дагы. Анан болгон баягы максатка керек болсо бир сыйра айланып туруп, тегеренип туруп, анан максатка түшөт да так. Так ушунду Орусия тарап жасабаган өз колу менен ушундай. Анан ошол менен коштолгон авиациялык фугастык бомбаларды КАП деп атап коет да. Орусия ошого баягы кандай кылышты тапкан жана ушундай нерселер жасап жүрөт. Анан ушундай баягы канаты ачылбаганга чейин бомба ушундай көрүнөт. Кадимки эле ФАП 500 мисалы үчүн же ФАП 1000 деген. Анан ушундай бомба учканга баягы фронтко жакындаганда патриоттор турат, патриоттордун баягы отуна калбайын деп бул деген мисалы үчүн суга түстүрөт. Ушундай бомбаны 100 км же 80 км калганда баягы горка деген прием жасап, мындай өйдө учуп кетип ыргытат. Андан ары ошо КАП бомбасы учуп бара берет да. Учуп барып туруп, анан баягы спутниктин жардамы менен же болбосо кошумча атайын башкаруучу РЛСтердин жардамы менен анан максатка тиет да, таамай тиет. Анан ошол 500 кг, 1000 кг, 1,5 кг бомбалар тийгенде ага эчтеке туруштук бербейт да. Жердин астында жашыналган украинецтер дагы баягы жарылган баягы взрывной волна, жарылуучу толкун несебинен алар терең жер астында блиндажда отурганда да аяктан да каза болуп кетип жатышат да. Анан ушинтип украинецтер ушул КАПка туруштук такыр берет. Бул аябай кооптуу, аябай тим эле укмуштуудай курал да. Мындай бир мисалы үчүн ФАП 1,5 деген ошол бомбасы КАПка айландырылып туруп атылганда бир мындай 9 этаж имаратты 22, 50, 60 квартиралык имаратты уратып салат да. Анын астында да тийген жеринде дагы бир ошол 10 метр, 20 метр воронка калат да. Ошондой күчтүү нерсе да. Анан албетте блиндаштардын баарын талкалайт, талкалабаса дагы титирегенден ошол жардыргыч толкунунан ичиндеги бүт баары аман соосун баары өлөт да. Ошон үчүн украинецтер аябай жаман көрөт ушул ФАПтарды, КАПтарды. Анан КАПтардын баягы ыргыткан ошол Су-34 же ошол сыяктуу дагы буну дагы Ту-22Мден ыргытса болот да ошол КАПтарды. Ошондой сыяктуу бомбаларды ыргыткан самолетторду украинецтерге түшүрүү бул жөн эле мындай милдет. Анан ар бир түшүргөн сайын аябай майрамдашат да украинецтер. Ошон үчүн мынакей көрүп атасыңар, керек болсо ушул 20 метр же 16 метр, 12 метр воронка калтырат ушундай КАП түшкөндөн кийин. Ушундай воронка албетте баягы оң болбойт да, эч ким ушундай воронканын астына калса. Ага амалын табышты украиндер. НАТО аларга Амрам ракеталарын беришти. Эми Амрам деген ракетасын карасак, бул эмне деген ракета? Ушундай ракета негизи. Амрам ракетасы алыска учат. Бул деген абага соккон ракета деп эсептелинет. Анан түрлөрү бүгүнкү күнү ошо АИМ-20 деген мисалы үчүн алыстыгы 50 км, АИМ-120 деген 105 км, АИМ-120С7 деген 120 км, анан АИМ-120С8 деген 180 кмге атат. Негизи параметрлери ошондой. Узундугу 3 метр, 4 метр, 3,5 метр, 3-6 метрдеги ракета, элестеткиле 3-7 метрдеги ракета. Ушундай миллиметр менен санаганда, анан ракетанын ылдамдыгы 4 махка чейин жетет. 4 мах бул көпчүлүк самолетту жок кылганга өтө сонун жардам берүүчү нерсе. Анан негизи ошо массасы 150 кг чейин барат. Анан жарылгыч заттын массасы 22 кг чейин барат. Анан кээде ошол эгерде алсак бүгүнкү Starstreak деген мисалы британиялык системалар бар. Ошол сыяктуу эле Амрамдар кошумча ошол мындай күйүүчү зат двигательге алысыраак учканга алып туруп кинетикалык боеголовка менен да соккон ушундай ракеталар бар да. Кинетикалык деген бул жардыргыч затсыз жөн эле мындай темир эле учуп барып
сайлат да самолетко. Ошондай булактар, бул маалымат алынган, анан ошол амбар менен сокту да атышат. Бүгүнкү күнү дагы кошумча Америка Штаттары акыркы Байден мурун НАТОго эч качан албайбыз деп туруп, кайра ошо жакында эле кечээ эле айтты, жок, кайра НАТОго алганга карап турабыз деп. Украинаны маңгылып атат да башы. Бирок эгерде чын болсо, Байден Украинаны НАТОго алам десе, кайсы бир территориянын бөлүгүн Орусияга калтырып, бирок НАТОго кир десе, ал деле Украинага жарайт. Бирок ошондо дагы баягы бул процесс оңой эмес, бул процесс керек болсо 1 жылдан 50-40 жылга чейин узарып кетиши ыктымал. Мисалы үчүн ошол эле Норвегия, Швециялар канча жыл күттү? 20 жылдан аштыбы же канча жыл болду? 30 жылдан ашты, 40 жылдан аштыбы? Ошондой эле болот. Бул деген аябай узакка кетүүчү нерсе да НАТОго кириш. Бирок баягы Франция ошол Украинага айтып атат, мираж беребиз дейт. Дагы 10 чакты, дагы 30 чакты ошол 10дон 30га чейин баягы Цезарь деген ошо сабы беребиз дейт. Бул аябай мыкты сабы экен, Украинадагы согушта аябай өзүн көрсөттү. Кыргызстанга ушундайдан алып койсок кандай сон болот эле? Бул деген укмуш сабы да, кетип барат эле атат да, кетип барат, токтой калып, анча бир 12 жолу 10 жолу атып туруп, кайра кетип калат да. Бул 155 мм снаряддар менен. Ошо Цезарь деген сабы Франциядан алсак Кыргызстан армиясына эң мыкты болот эле да. Биздин баягы ДС деген системалар аябай мындай аны салгыча жардырып кетет да. Ошон үчүн ушундай Цезарь сыяктуу сабыдар бизге керек. Анан негизи ушул Украинага Франция Мираж 2000 беребиз дешти да, жаңыртылган куралдар менен. Эгерде берсе, канча берер экен белгисиз, бирок берсе бергендир. Мейли баягы НАТОго алам дейт Байден, дагы 112 самолет F-16 беребиз дейт НАТОдан. Булар Мираж беребиз дейт. Берсе берсин, бирок берсе дагы пилотторду кайдан алат да? Пилотторду алганга кыйын. Пилотту үйрөтүш кыйын. Аны жарым жыл эмес, жарым жылда даярдап эле чыгарып аткан пилоттор ката кетирип ушуну жарылып атышат да. Буга бир 5 жылда үйрөнүш керек да пилотчу. Бирок Украинада ал убакыт жок. Ошондуктан мисалы үчүн кээ ошо Бен Ходжес, Америка Штаттарынын генералы мисалы үчүн айтып атат, ушул бизге ветерандарды колдонсок болот депчи. Өз ыктыярчыларды да. Украинанын паспортун алат, Украинага кызматка өтөт расмий түрдө, волонтер ыктыярчы деп туруп, анан америкалык жарандар Украинага анан самолетторун айдап берет да. Ветерандар бар дейт, толтура, алардын каалоосу чоң дейт. Алар атайын учетто дейт, мисалы үчүн ошо Америка Штаттарынын мамлекетинде. Ошондуктан алар өз ыктыяры менен кете албайт. Аны ошо баягы эгерде Байден же жаңы президент Камала Харрис болобу же Трамп болобу макулдашса, уруксат берсе, анан ошо Украинанын экинчи жарандыгын алып, анан армияга кирип ушундай самолетторду башкарат. Эгерде ал чын болсо, анда Орусиянын иши чатак болот да, авиация боюнча. Мираждарда укмуш самолет да. Мираж бүгүнкү күнү Францияда, мисалы үчүн, Каддафинин режимин талкалаган самолет ушул Мираж да. Мираждар Каддафинин режимин укмуштуудай армиясын, көп куралдуу, чоң көлөмдөгү ПВОну ушул Мираждар эле талкалап салды да. Бирок ага дагы жетиш керек да, мындай айтканда. Орусия өз тарабынан дагы, мисалы үчүн, глобалдык түштүк деген өлкөлөрдүн, КНДР, Кытай жана башка ушул өлкөлөрдүн ынтымагын түзүп атат да. Орусияда эгерде чынын айтса дрондор кирип атат, албетте ПВОсу начаркен. Орусиянын С-300, С-400, С-300 иштебей калды, жакшы. Бирок баягы амалын тапканга аракетте да. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү Орусияда ушул 1000ден ашык Су-34 бар. Ал эми баягы Украинада 12 F-16 болчу, бирин жоготту. Анан дагы 90 өзүнүн баягы МиГ-29 самолеттор бар болчу. Ошолордун 90-ун жоготту деп айтып атышат орусиялык булактар. Анан ошол негизи МиГ-29дан 22 даана калды дейт Украинада. Бул дагы маалыматтар толук божомол да. Ошон үчүн ушуну да такташ керек. Анткени эки тарап тең маалыматтар, информация берип атат. Анан Орусия көп дегенде ошол Су-34төн, истребительдерден жана көп максаттуу бомбардировщиктерден 80ди жоготту деп атат да. 80 жоготсо дагы Орусияда бүгүнкү баягы 1000ден ашык самолет, ушундай бомбардировщиктер бар. Ошон үчүн азырынча ушул маалда Украинанын иши чатак болуп жатат да. Ушундай маалымат. Ошо бизнес планды жазууга үйрөнүш керек. Туугандар, бизнес жасаш керек. Бул QR код менен кирип бизнес план жазганга катталгыла. Сиздерге 2-3 күндүн ичинде кат келет. Эмне кылыш керек жазылуу болот. Анан видео курсту жүктөп үйрөнгүлө. Анын артыкчылыгы күндө кайсы бир убакта, бир кайсы атайын убакытка байланбай карай берсеңер болот, көрө берсеңер болот. Анан тест өтөсүздөр. Билимиңиздерди текшерген үчүн. Эгерде баягы жакшылап өздөштүрсөңөр, бизнес план жазып калсаңыздар, анда сиздерге ишкерликтин эшиги ачылат. Эгерде өзүңөр бизнес жасасаңар, башка бирөөгө бизнес план жазып берип, канча бир акча таба аласыздар да. Консалтинг Кыргызстанда кудайга шүгүр өз нугунуна туруп атат. Консалтинг кылып бизнес план бирөөгө жазып берип сатсаңар да жакшы акча табасыздар. Ошол андай эмесе, ой пикирлериңер кандай? Ошол видеонун астына жазгыла. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.